Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун желектүү тургундары. Күтмөгөнүңүздөр менен Көкөй айылы Сейдибалиева көчөсү 95 номурунда дарегинде жайгашкан там сатка чыгып жатат туугандар. Эки участогу менен, эки кызыл китеби менен. Башында эле айта кетейин, тамдын эси номери 500 60 54 54. Көп кардарлар билбей эле рекламага чала берет туугандар. Мына кирип келгенде эле сол тарабында ушундай гараж жайгашкан, елкалар жайгашкан, бул тарабында кампалар бар. Мына ушундай жакшы кычырган там бүгүнкү күндө сатка чыгып жатат туугандар. Жалпы аянты эки участокто кошкондо 15 сотиктен ашыгыраак чыгат. Бул тарабында кирип келгенде эле навес туугандар. Бисмилла деп үйдүн ичин тартып берели. Бул жер киребериш, холл жер. Өзүңүздөр көргөндөй, үйдүн ичин баардыгы бүгүнкү күндө мыкты деңгээлде сапаттуу ремонттон өткөн. Мына сол тарабынан баштайлы. Бул жерде котельный жайгашкан. Печка ток менен дагы, көмүр менен да жылыйт. Үйдүн ичинде туалет, ванна, душ, бойлер, жанагы үйгө керектелүүчү баардык сантехника керектүү нерселердин баардыгы бар туугандар. Оң тарабында байкайлы, оң тарабында бул жерде кухня жайгашкан. Кухнянын ичи дагы жакшы ремонттолгон экен туугандар. Мына кухняда да ысык суу, мыстак суу баардыгы коюлган экен. Бул жагында да өзүнчө жакшы бир бөлмө бар экен. Үйдүн ээси айтат, бул жер китепкана деген бөлмө дейт. Бул жерде отуруп, алма убакта карап, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, ушундай эки полкага китептердин баардыгын сонун кылып жыйып койгон экен. Кайсыл чыгарманы окусаңыздар дагы бул жерден бүт китептерди тапса болот туугандар. Бул тарабында тартып берейли үйдүн ичин. Бул жеринен киргенде малый гостевой холл десек жаңылышпайбыз. Гостевой комната. Бул жерден кечкисин жумуштан чарчап келгенден кийин телевизор көрүп отура турган жакшы бөлмө экен. Отопленияларды көрүп атабыз. Баардыгы кабыргалары көптөн коюлган экен. Үйдүн ичи кышкысын аябай жылуу дейт. Жайкысын салкын экен туугандар. Бул жерде да коридордон 3 тарапка кетчү жак бар. Бул жак болсо спальня, уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөлөрдү эң туура кылат ушул күнгөй бетке коюш керек негизи. Эмнеге дегенде адам баласына жакшы энергия берет. Оң тарабында да ушундай кыргызча бөлмө бар экен, жакшы. Ичинин баардыгы жакшы ремонт менен жасалган. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай национальный төшөк, жаздык, ичинин баарын жакшылап жасаган экен үй ээси. Эң төрүндө залы жайгашкан туугандар. Залында тартып берейин. Залды дагы классический стилде ремонттолгон экен. Залдагы күнгөй бет жаркырап күн тийип турат. Үйдүн ичинин баардыгы жарык. Жана бул жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү десек болот. Кайсыл түрү болбосун, спальня десек жаңылышпайбыз туугандар. Да бир ирет айта кетейин, баасы келишим түрдө дейт. Тамдын эси номери 500 60 54 54. Эшигин алдында бир ирет тартып берейин туугандар, мен силерге мына эшигин алдына кирип келгенде сол тарабында эле ушундай чоң участок. Оң тарабында жаңы пристройкалары салынган. Бул жерди сатып алгандан кийин бул жердин эки документи бар. Жарымысы 7,5 сотикке, жарымысы дагы 7,5 сотикке. Экөөнү чогуу сатып алып, кийин ортосун бөлүп өзүнчө сатам десеңиздер да болот. Негизи участок кенен керек болсо, ошо таамай сиздерге туура келет туугандар. Мына огороддун баардыгын көрүп атабыз, алмалардын баардыгы жаш, бүгүнкү күндө гүлдөп турган жакшы учур экен. Мына туугандар аябай кенен. Огородко дагы бир 3-4 там салсаңыздар болот бер жагы эле. Бул жагы летний тапчан. Летний тапчанды көрүп атабыз. Өтө салкын, алма убакты көздөй карап турат. Бул тарабы очок гана, чоң казан, чакан жана кичинекей казандарга жана шашлык жасачу мангалга чейин жасалган экен. Бул тарабында тартып берейин сиздерге. Бул тарабындагы пристройкасы жайкысын кампада кылса болот, отурса да болот. Кыскасы өзүнчө керектелүүчү летний кухня десем да жаңылышпайм. Бул тарабында тартып берейин. Бул жагы туугандар көрүп атасыздар, эшиктердин баардыгы жаңы коюлган экен. Жыгач эшиктен бул жагы отунган экен. Отундардын баардыгы бүгүнкү күндө даяр колдонгонго. Туугандар бул жагы жаңы пескоблоктон салынган жакшы отунган экен.
Бул жагы дагы өзүнчө бир бөлмө, коро сарай десек болот, мол бакканга да ылайыктуу экен. Бул тарабын көрүп атабыз. Кой, уй жана тоок бакканга дагы баардык шартка туура келет. Эмки чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар, туугандар.